Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 50 сабак саясат башкаруучулар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер бийлик, президенттер, тапкычтык боюнча интерактив оюн, бийликтин кумары жана азабы деген темачалар тууралуу түшүнүк аласыздар. Биринчи, бийлик. Бийлик бул күчкө ынандырууга, талапка, коркутууга, салтка, адепке, укукка, лидерлердин авторитетине таянып, адамдардын жүрүм-турумуна таасир көрсөтүү. Башкаруучулар өзүнүн шыгы, жөндөмү, интеллекти менен ошондой эле шылуундугу менен бөлүнүп турат. Башкаруучулардын мекемеси куралдуу күчү, чалгынчылары жана саясий партиялары болот. Экинчи, тапкычтык боюнча интерактив оюн. Дүйнөдөгү эң бай башкаруучу Таиланд королу Адулядет. Анын 20 миллиард фунт стерлинг өлчөмүндөгү жер тилкеси бар. Ал эми жеке үйү, машинасы, жер үлүшү жок президент бул Хамид Карзай. Өмүрүндө эң көп кол салынган президент Кастро, Кубанын башкаруучусу. 637 жолу анын өмүрүнө кол салынган, аман калган. Ал эми эң чырдуу президент бул Грузиянын президенти Саакашвили. Мурда АКШда жашаган, анын аялы голландиялык. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, 4 жолу президент болуп шайланган бул Илимжанов карта жана буурчак менен төлгө ачат. Мультимиллионер. Англис, япон тилдеринде сүйлөйт. 3 динге сыйынат. Кирсан планетасы анын атынан коюлган. Эң көп балалуу башкаруучу президент бул байыркы Египетте Рамсес II. 111 уулу, 69 кызы болгон. Ал эми азыркылардан Тардын президенти Жекоб Зуманын 20 баласы бар. Түрмөдө отуруп президенттикке шайлоодо жеңип чыккан адам Мандела. 26 жыл түрмөдө отурган. Балалыгы мал багуу менен өткөн. Университетти бүтүрүп, юрист болгон. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, олигархтар менен террористтерди жеңген башкаруучу президент бул Путин болгон. Ал өзү бакма бала. Интернатта өскөн. Атасы согуштун ветераны болгон. Үчүнчү, бийликтин кумары жана азабы. 7ден ашуун президенттер аянычтуу өлүмгө дуушар болгон. Дагы өтө маанилүү ой айтылат бул жерде, көңүл буруңуздар. Чыңгыз Айтматов менен Эйнштейн президент болуудан баш тартышкан. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинин 93-94 беттерден өзүңүздөр да кененирээк окуп таанышып чыгыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.